Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, иштин жакшы натыйжалуу бүтүшү үчүн канча талашсак болот? Бул бир жагы. Экинчи жагы. Азыр кээ бир кесиптештер айтты, комитеттин саны кыскарышы. Эмне табабыз кыскарткандан? Казына азаябы, айлык азаябы, эмнеден? Маселе мындайда турат. Урматтуу кесиптештер. Россия Федерациясы Конституцияга өзгөртүү киргизди. Бакыт. 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 Ата жұрт. Тынчтыкты сактагыла. Эгерде мына жакында ошо Россия Федерациясынын мамлекеттик думасында комитеттердин санын 40ка чейин көтөрдү. Эмне үчүн? Мамлекет кичине болобу, чоң болобу, алдында бирдей маселе турат. Эгерде урматтуу кесиптештер, биз чыныгы элдин, калктын маселесин чечебиз десе, агрардык комитет өзүнчө бөлүнүш керек, маданият комитет өзүнчө болуш керек. Экинчи маселе, bizde 1 milyondan aşık Kırgızstanlık jaranları sırtta жүрөт. 1 milyondan aşık. Бұл деген кайгы аргандай өлкөгө. Biz эмгек жана миграциялык саясат жөнүндө bir комитет түзүшүбүз керек. Комитет по труду и по миграционной политике. Мына ключевой маселе кайсы жакта турат? Биздин кендирибизди кескен маселе кайда турат? Барыңыздар айылдардан келдиңиздер. 65% элдин баары айыл чарбасында жашайт. Айыл жергесинде жашайт. Бирок 20 жаштан жогорку жаш кыздар менен жигиттерди таппайсыздар. Согушка кетти дегендей, жалаң абышка кемпир чалдар калган. Эмне үчүн? Ички миграция жана сырткы миграциянын кесепети. Мына ушул маселеге келгенде, мигранттардын маселесин, алардын укугун толук кандуу сакташ үчүн бизге ант берди Конституцияга. Ар бир кыргыз жаранынын укугун сактоого ант берем деп. Мына ошол миллиондон ашык сыртта жүргөндөрдүн укугун сакташыбыз керек. Ар дайым комитет болуп келген ушундай миграциялык саясат жөнүндө деген. Комитеттин санынан эч нерсе өзгөрбөйт. Тескерисинче орун басарларга өзүнчө машина, өзүнчө айлык акы болгондон кийин ошол орун басарларды кыскартып комитетти көбөйтөлү. Рахмат. 4-нчү микрофон. Мадумаров. Бир жигит айтып өттү, азыр комитеттерди алыш үчүн айтып атат деп. Өзүңөргө буйрсун. Бүтүн Кыргызстан фракциясы бир да комитет албайт. Бизге элдин кызыкчылыгы керек, жогорку кеңештин эффективдүү иши керек. Биз чуркап барып комитетте элей коёюн, кабинетте элей коёюн деген фракция эмеспиз. Өзүңөргө буйрсун, жыйынтыгында дагы өзүңөр жооп бересиңер кийин. Биз иштин кызыкчылыгы үчүн айтып атабыз ушул маселени. Азыр бир коллегам туура айтты. Мен ошол Султан Айжигитов мырзадан сурайын дедим эле. 4 төраганын орун басар эмне иш кылат? Эмне иш кылат алар? Мына ошолорго айлык көтөрүлөт, ошолорго автоунаа берилет. А комитеттерге эмне берилет? Эч нерсе берилбейт. Иштен башка эч нерсе берилбейт, туугандар. Иштен башка эч нерсе жок. Мына ошого биз комитеттерди жана Арслан Касымакулович айткандай, иштейм деп жулунуп аткан азаматтарга иш менен камсыз кылыш керек, бериш керек. Маданияттын маселеси айдалбаган талаадай болуп жатат. Адабияттын, тил маселеси айдалбаган тала, миграция маселеси, агрардык маселе. Мына биздин сугат жерлер жылына канча 100 000 гектар жерлер сугат жерлерден кетип баратат. Ирригациялык системанын баары жокко учурап атат. Биз недропользование менен экология экөө бири-бирине карама каршы келет садагалар. Недропользование бул кирешенин аркасынан иштейт. А экология айлана чөйрөнүн тазалыгын сакташ үчүн иштейт. Талаа түздүн, таштардын баарын аткылап, алтын алабыз деген недропользовательдер болот. Жок, бизде бул жерден суу булганат, мал булганат, чөп булганат деп кыйкырган бул экология комитети болот, садагалар. Аралаштырбагыла экөөнү. Жана карышкырды дагы бир короого, койду дагы бир короого камап кое турган болсок, эки короо куруунун кереги жок деген сөздүн кереги жок бул жерде. Биз дагы бир жолу айтабыз, бир да комитеттиңерге мурдубуз бүткөн жок. Буйрсун өзүңөргө. Адахан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, Конституция күчүнө кирген. Азыр Талант Тургунович абдан туура чечим чыгардыңыз. 6-беренесинде жазылып турат. Ушул Конституция жогорку юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасында түздөн түз колдонулат. Биздин мындан кийинки иштей турган регламентибиз конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Туурабы? Конституциялык мыйзам. Ушундай макамга ээ болду. Конституциялык мыйзамга ээ болгондон кийин ошол талап менен кабыл алынат. Эгер экинчи
конституциялык мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар конституция негизинде кабыл алынат. Андан кийин бүтүндөй конституциянын талабына каршы келген мыйзамдар каршы келип калса, конституция түздөн түз иштейт, чекит, бүттү, башка түшүнүк жок. Рахмат.